Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Тажикстанда катуу жер титиреп, ал чоң алайда 4 балга чейин сезилди. Өлкө аймагында жер титирөөнүн толкуну 4 балга чейин жетти. Бул тууралуу бүгүн 22 мартта өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн саат 9:47 Тажикстанда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталган. Коңшу өлкөдөгү жер силкинүүнүн толкуну Ош облусунун Чоң Алай районунун Кара Тейит, Карамык, Шиби айылдарында 4 балга чейин сезилген. Ал эми Дарот, Коргон, Жарбашы, Жаш Телек айылдарында 3 балга чейин байкалган. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөнүн кесепетине жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Россиянын Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Владимир Путин шайлоочулардын 87,28% добушун алды. Шайлоо Россия бүгүн бир чоң ынтымактуу үй бүлө экенин далилдеди. Бул тууралуу Владимир Путин Россиянын БШКсы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгынын чыгаргандан кийинки кайрылуусундагы билдирди. Биз тандап алган тарыхый жолубуз менен баратабыз. Өзүбүзгө, күчүбүзгө жана жаркын келечегибизге ишенебиз, деди россиялык лидер. Ал өлкө үчүн өтө маанилүү болгон шайлоо өнөкөттүгү аяктагандыгын айтып, колдоо үчүн баарына ыраазычылык билдирди. Бул Россияны күчтөндүргөн сайын багытын жалпы жыйынтыгын колдоого жатат. Ишенимди акташ үчүн колумдан келген бардык ишти жасайм, деди Путин. Ал бардык талапкерлердин көйгөйдү чечүүдө өз алдынча чечими болгонун, эми бийлик ишинде конкрессивдүү сунуштарды колдонолорун айтты. Президент шайлоо комиссиясынын ишин жогорку деңгээлде аткарып, так жана мыйзам чегиндеги көрсөткөндүгү үчүн белгиледи. Путин Россиянын аймагындагы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эрдик көрсөтүп, шайлоочуларга үлгү болгондугун кошумчалады. Россиядагы президенттик шайлоо 15 марттан 17 мартка чейин аралыктагы өттү. Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Владимир Путин шайлоочулардын 87,28% добушун алды. Ага 76 миллиондон ашык россиялык жаран өз добушун берген. Россия Федерациясынын элчиси Япония Украинага патриот берсе, кесепети кандай болоорун айтты. Япония ушу кезге чейин аскердик жабдуу жаатында 3 принципти карманып келген. Эгер Америка Кошмо Штатынын лицензиясы менен чыгарылып, ошол жакка жөнөтүлүп турган япониялык патриот Украинада болуп кала турган болсо, эки тараптуу мамилеге катуудоо кетет. Россия айрым конкреттүү кадамдарга барышы толук ыктымал. Бул тууралуу Россиянын Япониядагы элчиси Николай Ноздрев Токиого келгенден кийинки алгачкы маегинде айтканын РИА Новости жазды. Дипек өлчүлүктүн башчысы Япония премьер-министри Фумио Кисиданын администрациясы өлкөнүн ремилитарациялоого жана коомчулукта реваншисттик маанай жаратууга багыт алгандыгын белгилеген. Чет мамлекеттер менен аскери техникалык кызматташуу үчүн болушунча жагымдуу шарт түзүп берүү милдети коюлган. Мунун ичинде аскердик жабдуу жана технологияларды алуу дагы бар. Кисиданын администрациясы башкы союздаш АКШ күткөн жыйынтыкта тез арада көрсөтүүгө кызыктар. Ал эми патриот зениттик ракеталык комплекстерине байланыштуу чечимдерди тездик менен кабыл алынгандыгы анык бир максатта бар экендиги көрүнүп турат. Бул чечим америкалыктарга Япон тараптан колундагы курал-жаракты өз көзөмөлүнө алууга жана каалагандай колдонууга жол ачып берет. Албетте биз дагы абалга тыкыр көз салып турабыз. Бирок эгер патриот Украинадан аныкталып кала турган болсо, Россия менен Япониянын ортосундагы мамилеге катуу доо кетет. Москвалыктар бир аракеттерге барышы толук ыктымал, деди элчи.
Япония Владимир Путинди шайлоодогу жеңиши менен куттуктоодон баш тартты. Япония Владимир Путинди Орусиянын президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктабайт. Бул тууралуу РИА Новостиге Япониянын тышкы иштер министрлиги билдирген. Япон өкмөтү президент Путинди кайрадан президенттикке шайланышы менен эч кандай куттуктоо жөнөткөн жок. Биз башка эч кандай комментарий бере албайбыз деп билдирген Япониянын тышкы иштер министрлиги. Орусияда президенттик шайлоо 3 күн бою 15, 16 жана 17 мартта өттү. Шайлоого 4 талапкер катышты. Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков жана Владимир Путин. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы боюнча азыркы президент 87,28% добуш алды. Харитонов 2-чи, Даванков 3-чү, Слуцкий 4-чү орунда ээлешти. Шайлоого катышуу рекордтук көрсөткүч болуп 77,44% түздү. Шайлоочулардын жалпы саны 87,113,127 адамга жетти. Өзбекстан Борбор Азиядагы эң бактылуу өлкө деп таанылды. World Happiness Report жарыялаган бактылуулук рейтингинде 143 өлкөнүн ичине Кыргызстан 75-чи орунду ээледи. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчтү ээлеген Өзбекстан 47-чи орунга чыкты. Казакстан 49-чу орунда, Тажикстан 88-чи орунда турат. Түркмөнстан рейтингге кирген эмес. Бу Калып жана Оксфордтун бакубаттуулугун изилдөө борбору түзгөн жылдык рейтингге Финляндия 7-чи жолу катары менен эң бактылуу өлкө аталды. Ошондой эле алдыңкы орундукта Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария жана Австралия кирген. Бул жолку баяндамада бактылуулукту кишилердин курагы боюнча талдап чыгышкан. Окумуштуулар дүйнө жүзүндө адамдар карыган сайын бактылуулуктун орточо деңгээли акырындык менен төмөндөй берерин аныкташкан. Индекс түзүүдөгү калктын саны башындагы идөө, калктын социалдык жактан колдоо деңгээли, орточо жашоо узактыгы, жарандардын эркиндигин урматтоо, жумуш менен камсыз кылуу, коррупциянын деңгээли эске алынган. Бириккен Улуттар уюму 20 мартта белгилене турган бүткүл дүйнөлүк бакыт күнүн утурлай 2012 жылдан бери бактылуулуктун индексин жарыялап келет. Аны түзүүдө негизги критерий катары өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордугу, өлкөнүн ички дүң өндүрүмдөрүнүн деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу жагдайлар эске алынган. Акыркы 5 жылдан бери Финляндия биринчилерден түшпөйт. 2011 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы резолюция кабыл алынып, өлкөлөрдөгү өз элинин бактылуулугун баалоого жана аны саясатта эталон катары колдонууга чакырган.